Асанбек Стамовдун Нөшөрдөн кийин аттуу повести. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Эртеси түштөн кийин Дыйканбектин мастерскойуна кокусунан Аргын менен Атыркүл кирип келди. Дыйканбек сүрөтчүлөр союзунан жаңы эле келген. Ээрчишкен эрди катынды Дыйканбек жактырбагандай каршы алды. Кечээ элирген көңүлү сууп, бүгүн ал эч ким менен сүйлөшкүсү келбей, ал эмес көчөдөн жолугуп жайдары салам берген бир жакшы жолдошу менен солгун учурашканын эстей өзүн кайра жемелеп, көңүлүндөгү санаанын учугун издегиси да келбей, бейкутчулукту самап отурган. Дыйканбек сыпайгерчилик кылып ордунан тура бергенде колундагы сумкасын жерге коюп жатып Атыркүл жайдарланды. Досуң эртеден бери кулагымдын кужурун алды. Дыйканбек жаңы шедевр бүтүптүр. Жүргүн барып куттуктап коелук. Элден мурда көрүп көңүлүн алып коелук деп жаны алга албайт. Анан коньяктын эң күчтүүсүн тап деп дүкөндү кыдыртты. Өзү болсо базарга барып тооктун жашынан, семизинен тандап келиптир. Өзгө колунан келбесе да эт тандоо жагынан Аргындын алдына эч ким чыкпайт. Камданып алып сени таппайбыз, конторуңда да жоксуң, үйүңдүн телефону жооп бербейт. Калп каткырып, көкүрөгү солкулдаган Атыркүл жоон балтырлуу кыска буттарын тыбырата мастерскойдун ичин оңду солду карап баратып, түндөгү Дыйканбек өңүлө тиктеп отуруп унут калтырган аялдын портретинин алдынан аярылай калды да, анан алаканын чаап каткырып жиберди. Дыйканбек, мунуң ким ботом? Жарым түндө телефон чалганыңчы эле бар экен. Мойнунун узундугун карачы, аккуу бияк деле калсын. Чүрөк чиркин, аппак кылып титиретип төшүндү ачып таштаптыр. Деги эле ойчул, гордый аял көрүнөт. Мындай аялдын торуна түшкөн эркек оңой менен чыкпайт. Баса бул чүрөктү кайдан көрдүм эле? Атыркүл апакай чекесине колун коюп ойлоно түшкөндө, каап бетин жаап койбой деп өкүнгөн Дыйканбек Атыркүлдүн жанына жетип барды да аны алаксытуунун айласын кылып калдастай түштү. Акиш, сен менин бүт элек ишиме таң калба. Аны жаңы жаза баштадым. Портреттин кемчилдиги көп. Менин түндө мактанган полотном башка, тигине дубалга жөлөнүп турат. Дыйканбек бир күндү көздөй жетелемекчи болду эле Атыркүл ордунан жылган жок. Капырай, ушул чүрөктү кайдан көргөнүмдү эстей албай жатам. Айтор бир жерден көргөм. Көзүн карасаң, тим эле адамдын жүрөгүнө чейин көрүп тургансыйт. Оңбогур десе, катырыптырсың ай. Ушундай портретти биринчи көрүшүм. Сүйлөп жиберчүдөй. Жан салып койгонсуңбу мунуңа? Билдик иши кылып сенин жүрөгүңдү туткундаган бир периште экен. Айтпасаң мейли, анын ким экендигин. Дыйканбек портретти караңгы бурчка көтөрүп барып, ак көз менен бетин жапмакчы болуп жатканда Атыркүл дагы кыткылыктап калды. Дыйканбек, ал чүрөктүн бекер эле бетин жаап, караңгы бурчка катып жатасың. Көрдүңбү, турган жерин жарык кылып жиберди. Алтынды канчалык катсаң да алтын боюнча калат. Өңү өчпөйт. Андан көрө ал чүрөктү тезирээк көргөзмөгө кой. Элдин баары мактап эле жатып калсын. Аргын куду эшиктен катуу үшүп келген адамча баягы ордунан кыймылдабай эки бутун тыбырата, эки ийнин күйшөп коюп унчуккан жок. Ал капкайдагы бир ой менен алек болуп, кабагын чытый, мойнунан байлап койгон иттин абалында зеригип отурду. Аны Дыйканбектин жаңы бүткөн иштери такыр эле кызыктырган жок. Аргындын анысын калп ойчолдугу билгизбей жатты. Ошол маалда эринин шөлбүрөгөн кебетесине жини келип, "Аргын дейм, эмнеге түнөрөсүң? Чоочун балага окшобой берип ас", деп чыңк этти. Жаңы эле бир күндүн алдына келген Атыркүлдүн кекердүү үнү чыкканда Аргын селт эте чоочуп кетти. Кайра анысын бирөө билип койгондой эки жагын элеңдеп каранып алды. Дыйканбек менен Атыркүл ага далысын салып сүрөттү тиктеп турушкан. Ошондон кийин гана эсин жыйып, мурдагы ойго баткан абалында Аргын сүрөттүн алдына жай басып барды да, бирок элдин көзүнчө да кагат дегенчелик кылып, ичинде аялына жини келип жатты. Сүрөт Атыркүлгө анчалык таасир калтырган жок. Ошентсе да ал көптү билген, түшүнгөн адистен бетер ойлоно калып, артын көздөй кетенчиктей, башты бирде оңго, бирде солго кыйшайтып, кайсы точкадан кароонун ыгын таппай жаткансып, сүрөттүн бияк тиягына чыгуу менен алек боло берди. Аргын болсо ого бетер көшүлүп,
сүрөттөн көзүн албаганы менен санаасында ушул жерде зордоп ээрчитип келген аялына нааразы болуудан башка анда эч кандай көңүл жылытаарлык ой жок болчу. Ошондуктан ал көз алдындагы сүрөттүн жеткилең жактары жөнүндө ойлогон да жок. Жана аны издегиси да келбей, заары бетине чыгып, кош көңүл, түпөйүл абалда эле. Баятан бери өзү да алардын жанында туруп тажай түшкөн Дыйканбек бул көшөкөр жубайларды жайына коюп, столдун үстүн иреттөөгө киришти. Баятан бери сүрөттү тиктеп отуруп, Атыркүл көңүлүнө жакпаса да мактап койгусу келип, ылайыктуу сөз издей берди. Анан Дыйканбек жакты карабай, сүрөттүн таасири бүткүл ой дүйнөсүн бийлеп алган адамдан бетер жай кобурады. Эң чоң иш кылыпсың, чууда Дыйканбек. Келгилечи андан көрө ичели, деп чарчаңкы түрдө кирпиктерин акырын иримей, Атыркүл сумкадагыларын столдун үстүнө кое баштады. Азыр Дыйканбек жүрөгүнөн чыккан ыйык полотносу жөнүндө жалган мактоо уккусу келген жок. Ошондуктан ал столду тегеректей отурушкандан кийин коньяк куюлган бокалды колуна алды да сүйлөшө турган сөздүн темасын башка жака бургусу келди. Келгиле, ушул тосту жөн эле адамгерчилик үчүн ичели. Таза көңүл үчүн ичелик. Силерден өтүнөөрүм сүрөт жөнүндө сөз болбосун. Кана эмесе аргын. Иче турган тамакты жийиркене караган болбойт. Ичип жибер, деди. Аргындын дагы бир адаты, алдыга ичкилик келгенден кийин канчалык ичкиси келип турса да, калп эле кылыктана, аракка жийиркене карап, андан бир нече жолу өтүнмөйүнчө кетенчиктеп тура берчү. Бул сапарда ал колундагы коньяктын жытынан мурдун ала качып, аялынын алдында актангандай, кыйылгандай болуп сүзүлө түшкөн болчу. Мына ушуну байкаган Дыйканбек кыйытып койгондон кийин ал стакандагыны шарт тартып жиберип, тооктун бир санын колуна алып, оюнчук кармап отурган балача аны калчай имере карап отуруп калды. Тамак жеп отурган үчөө ошондон кийин бир топко чейин унчугушкан жок. Бул үчөөнүн добуш чыгарбай тамак жеп, жүздөрү суз отурганын көргөн адам азыр эле бир жакын адамын көмүп келген экен деп сезмек. Келгенден бери аргындын ооз ачпай, азыр да тооктун жилигин тиши менен кажып, көлгө кайырмак салган адамдай тунжурап отурганын байкаган Атыркүл стакандарга коньяктан өзү тамызды да, Дыйканбек көңүлүнө алып калбасын деген кыязда күйөөсүнө ачуулуу карап коюп, аны зекиди. Ай, сулуу жигит, болду эми, алдагы жиликти коюп эттен алчы. Илгери биз бала кезде айылдык эркек таналар болчу эле. Алар алдына куюп келген тамагын ичип алып, курсагы тойбой калгандан кийин колундагы кашыгын жалап отуруп четинен баарын кетип таштачу. Сен дагы ошол ач курсак балдардын өзүнө окшоп турасың. Кишинин көзүнө жаман көрүнөт экен. Менден көрө досуңдун сырын сен жакшы билет эмессиңби? Дыйканбек, мына ушундай кубанычтуу күндө оозунан сөз чыкпай калат. Бирок байкуштун жүрөгү таза, жүрөгү ак, өзгөчө сен дегенде тим эле жанын таштап иет. Үйдө отурганда жалаң эле сен жөнүндө, сенин ийгилигиң жөнүндө айта берет. Кайда жүрбөсүн сени гана мактайт. Эртеден бери өпкөсү көп. Мен ушул жерге ээрчитип келген да өзү. Эми болсо оозуна талкан куюп алгандай мелтирейт. Башкалардын эрлериндей болуп качан адам болоорун билбейм. Койчу эми, Акиш. Кишинин бекер эле жамандабачы. Кудай берген мүнөздү кантип таштайм, деп аргын күңк этти эле Атыркүл кайрадан кагып таштады. Сиздин Кудай берген мүнөзүңүздү биз жакшы билет экенбиз. Керек болгон жерде сиз сүйлөгөндү да билесиз. Ал эмес сөккөндү да билесиз. Кылыксынбай эле кой. Сага акыл үйрөтүп жүрүп чачыма кармак болду. Башка жерден пейил күтсөң күт. Бирок мына ушул досуңдун куттуу үйүнөн күлүп, ачык эле отурбайсыңбы? Келгилечи, Дыйканбек, алалык муну. Сенин ийгилигиң артып, бактың башыңдан ашсын. Анан дагы калем кашым аман эсен келсин. Байкушум биякты сагынып, экөөзү төрт болуп жаткандыр. Деги кат кабар барбы? Бир жума мурда телефон аркылуу сүйлөштүм, деди Дыйканбек. Кечээ кат жазып жибердим. Өзүм да бир айдан кийин барам го деп турам. Ден соолугум жакшы, көңүлүм ачык, дейт. Көңүлү ачык эле жүрсүн, байкушум. Илмейип өзү да абдан арыктап кетти эле. Күнүгө түшүмө кирет, кабагы салыңкы. Керме кашымды көрбөсөм аябай сагынып коңул тактап калам. Силер эркектер аялдардай бири-бириңе күйүмдүү, боорукерди таппайсыңар. Кана келгилечи. Ушул тосту калем каштын ден соолугу үчүн туруп ичелик. Үчөө тең орундарынан турушуп стакандагыларын толук ичти.
Ошондон кийин кабактары ачылып, ал эмес аргындагы жайдарлана ордунан туруп барып, бир күнү кароо менен алек болду. Мына ушул жерден кокусунан Атыркүл кыйкырып жиберди да, ордунан тура калып, караңгы бурчтагы аялдын портретинин бетине жабылган бөздү сыйрып алды. Анын мынчалык кубанганын Дыйканбек көрбөсө керек. Ошол себептүү эмне болду дегендей жанына басып барганда, ал куд эле Дыйканбектин жашыруун сырын билип алгандай сөөмөйүн кезеп кыт-кылыктап күлө сүйлөдү. Оңбогон Дыйканбек, билгизбей жүрүп кыйынсың. Ия, айтам да, бу чүрөк атактуу Нина Соколованын өзү эмеспи? Каяктан көрдүм эле дейм да, эртеден бери канча жолу башымды оорутпадым. Биздин опера театрыбыздын даңкын чыгарган, далай жигиттерди тамшанткан атактуу Нина хан. Деги эле жигин билгизчү эмес элең, качантан бери таанышсың? Ушундай чүрөктү торуңа түшүргөн сага рахмат. Жашасын сендей шылуун жигиттер. Бир аз оңтойсузданып, мойнуна чейин кызарган Дыйканбек: Акиш, сиз курулай тамаша кылып жатасыз. Биздин кесибибиз ошондой экен. Бүгүн актрисанын портретин тартсак, эртең жумушчу аялдын портретин тартабыз. Мында күлө турган, шектене турган эч нерсе жок. Мен ушул портреттин үстүндө 3 жылдан бери иштеп келатам. Бирок купулума толбойт. Ошондуктан көргөзмөгө кое элекмин. Али чийки, жетиле элек жактары көп. Ал чекесинен сызылган терини арчыды. Бирок жообу актангандай чыкты. Ан сайын шексинген, каткыра күлгөн Атыркүл моюн бере турган эмес. Дыйканбек, сени күнөөлөп жаткан жерим жок. Дайыма эле ушинтип ойлойм. Жигиттин баары эле сендей болсун. Колуңан баары келет. Сенин таскагың алыска угулуп, даңкың таш жара баштады. Ошондой эле менсинген жигиттердин колу жетпеген аялдардын баары керек десең алдыңан бийлеп өтүшөт. Тишиң барда таш чайына, тишиңден кийин аш кайда дейт. Колдон келип турганда гүлдөп алгыла, ойноп алгыла. Мына бул эр сүрөйүмө деле айтып жатам. Мен билмексем болуп коеюн, жыргап ал десем эле жанын сабап каргана берет. Акмын, көкмүн деп. Ал менин колуман келбейт дейт. Билбейм канчасы чын экенин. Мына бизге окшогон аял байкуштун жөнү башка. Силер деп, эрибиз деп жүрүп, жүрөгүбүздү калбыр кылабыз. Мына ак деп мен айтсын. Ушул кезге чейин мен жөнүндө бирдеме уктуңбу? Укпайсың. Балдарымдын күнүн көрбөй калайын. Андай сөз укпайсың. Аялынын карганып жатканын кулагы чалган Аргын ичинен ыраазы боло, акырын балконду көздөй чыгып тамеки тарта баштады. Ошондон кийин гана Дыйканбек түтүн кирбесин дегендей кылып балконду жаап, Атыркүлдүн жанына кайра келди да өтө этияттык менен, бирок чын пейилден анын кулагына шыбырай жай сүйлөдү. Акиш, күйөөсүнөн башка эркекке бетинен ылайым сүйдүрбөгөн аял эч качан өзүнүн актыгы жөнүндө кеп айтпайт. Себеби анын курбекер актана турган күнөөсү жок. Демек андай күнөөсүз аял камырабай бейкам жүрөт. Эринин көзүнө тике карайт. Тынч уктап түшүнөн чоочубайт. Канчалык актык, тазалык жөнүндө көп айтып, күйөөсүнүн көзүнчө дайынсыз актана берген аялдын кандайдыр бир шектүү жоругу болбой койбойт. Деги эле бактылуу жашаган эрди катан бири-биринин алдында түк карганышпайт. Ошондой эле алар бири-бирин эзишпейт. Биздин байкашыбызча, жемекор жигиттин аялы ойношчул болот. Ошондуктан эркектеги жакшы сапаттын бири кенендик. Өзүнүн башканын ийгилигин көрө албаган териси тар. Асан кайгы жигит элине да пайда келтирбейт. Акиш, мен көп сүйлөп жибердим көрүнөт. Эркек назаатчыл болсо, анын картая баштаганы дейт. Картая баштаган экенбиз. Дыйканбек ордунан туруп, Аргынды чакырмакчы болду эле. Ал биздин бирин азыраак коньяк ичкенге ого бетер жээлигип, көктөгү ак булуттардын үстүнө чыгып кетти. Ошол булуттардын үстүндө жүрүп, азыраак шамалдасын, деди ындыны өчкөнсүгөн Атыркүл. Ушул тапта анын эки бети тарам-тарам болуп кызара түшкөн болчу. Эми ошол кызарган беттерин акырын ушалаган Атыркүл актангандай күңк этти. Мага башынан эле ичкилик жакпайт. Кичине ооз тийсем эле ушинтип эки бетим ысып чыгат. Анан калса сенин сөзүң да табышмактуу экен. Кишини уялтып койдуң. Өзүңдөй жигит менен сүйлөшүш кыйын. Байкатпай туруп эле тузагыңа илип аласың. Эстүү эркектерге айла барбы? Дыйканбек ак бейилинен айткан сөзүн аяшы Атыркүл көңүлүнө алып калат деп ойлогон эмес. Анын кер какшыгына анчалык түшүнө бербей көңүлү түпөйүл боло түштү. Бирок Атыркүл таарына турган жөнү бар болчу. Ал өзүнүн качандыр бир командировкада жүрүп, студент кезинде жакшы көргөн карагаш жигитти кезиктире кумардан чыккан кезин Дыйканбек кыйытып айткандай түшүндү.
Ошого эки бети кызара түштү. Окуя мындан бир нече жыл мурда Балыкчы шаарында болгон. Атыркүл өз бетинче жазып жүргөн диссертациясына керектүү материалдарды чогултуш үчүн Ысык көл өрөөнүн кыдырып келатып, эмнегедир көркүсүз, шамалдуу шаарда бир жумача айырылап калган. Диссертациясынын темасы бир класста адабият сабагын окутуунун методикасына байланыштуу болчу. Ошондуктан ал шаардагы орто мектептердин биринде такай болуп, өзгөчө 30 жылдай мугалимдик стажысы бар аялдын сабагында күн сайын катышып жүрдү. Тажрыйбалуу педагогдун иштөө ыкмасы аны улам кызыктыра бергендиктен командировкасын дагы бир жумага узартып берүү жөнүндө өзү иштеген Илим изилдөө институттун директоруна телеграмма жиберип ийди да, кечинде телеграфка келип, үй бүлөсү менен сүйлөштү. Аргын адегенде үшкүрүнүп, кейип, нааразы болгону менен анчалык каршылык кылган жок. Ал гана тургай коштошуп жатып: "Акишай, суукка урунасың, жылуураак кийинип жүр", деп чын көңүлүнөн аягандай жалооруду. Ошондон кийин Атыркүл көңүлү көтөрүлүп, иши ойдогудай жүрүп жаткан. Чарчаңкы тарткан ал экинчи күнү кечинде конок үйүнө келсе, аны студент кезиндеги эң жакшы таанышы Майбаш күтүп туруптур. Ырас, Майбаш жигит кезинде Атыркүлгө аябай жакчу. Ошого карабастан Атыркүл Майбашка турмушка чыккан жок. Бирок аны Майбашка чыкпаганынын бир себеби жигиттин сымбаттуу кебетесине жарашпаган жагымсыз аты болсо, экинчиден Майбаштын көпчүлүк студенттерден айырмаланып, кыздардын көзүнө урунаарлык бир дагы сапаты жок болчу. Ал ыр жазчу эмес, сабактарынан да орто окуйт. Ал гана тургай Майбаш коомдук иштерге катышкан активисттерден да эмес эле. Иши кылып, кыздарга көбүрөөк жаккан жигит башкаларга караганда бир жеринен айырмаланып турат эмеспи? Асылкүлдүн кыялында эңсеген жары Майбашка окшогон карапайым жигиттердин бири эмес. Ал келечекте даңкы таш жарган эр жүрөк, акылдуу азаматтардан болуш керек. Ал кезде наздуу кыз тагдырды алдын ала болжош керек эместигин кайдан билсин? Кыскасы, өңдүү, бойлуу Майбаш Атыркүлдүн идеалы эмес болчу. Майбаш өткүр жигиттерден болсо, мүмкүн Атыркүл анын жары болуп калат беле, бирок ал өтө жоош, өтүмсүз көрүнчү. Жолукканда кирпиги салаңдап, нымшый түшкөн жигиттерди Атыркүл башынан жактырчу эмес. Ошентип, Атыркүл анда бир жолу өзүнө туш келчү таалайдын четинен аттап кеткен. Азыр болсо Майбаш көл жээгиндеги бир райондун бучкагын чойгон советтик кызматкер. Майбаштын дайынын уккан сайын Атыркүлдүн делебеси козголуп, ушундай күйөөнү колдон чыгарган үчүн ичи күйүп, ал тургай бир жолу институтта бирге окуган жолдош кызынан наалып да жиберген. Анткени ал кезде Атыркүл сулуусунуп, өзү жактырбаган жигиттердин бир далайы азыр атактуу окумуштуу болсо, бир далайы республикага даңкы чыккан кызматкерлерден эле. Майбаш менен Атыркүл бирин-бири дароо таанышса да, азыраак бүшүркөгөндөй тиктеше түшүп, анан акырын учурашышты. Атыркүлдүн алдында бир кездеги өзү жактырган жоош Майбаш эмес, такыр башка адам турду. Үстүндөгү костюму куюп койгондой жарашкан, көмүрдөө кара чачтуу, сымбаттуу, өз аракетине, даражасына ишенген өткүр Майбаш эле. Бир кездеги Майбаштын арык бети болтугой тартып, богогу азыраак салаңдай түшкөн менен курсагы чыкпай, турпаты кудуу спортсмендердикиндей жеңил болчу. Андан кандайдыр эркектин тери аралашкан атырдын жагымдуу, жеңил жыты келип, Атыркүлдүн аялдык дилин өзүнө эрксизден багынтып жатты. Ошол күнү кечинде Атыркүл Майбаштын машинасына отуруп, көлдүн жээгине барып бир аз басып жүрүштү. Жазга жуук, көл быша элек мээлүүн кез болчу. Көл толкуп, сыдырым муздак шамалга чыйрыга түшкөн экөө түн түшкөндө гана курчалган дубалынын бийиктигинен төбөсү араң көрүнгөн көк дарбазалуу тамга келишти. Столдун тегерегинде Майбаш менен Атыркүлдөн башка эч ким болгон жок. Кезегинде адамга дит багып тике карабаган жоош эрди катын, алардын алдындагы тамак аш салынган ирдиштерди ирээттеп, кээде ысык чай сунуп, ошол замат арты менен жылып чыгып кетип жатышты. Жатар маалда да баягы унчукпаган илбереңки келин сөз айтпастан Атыркүлдү аппак шейшептүү төшөктүн жанына ээрчитип барып, жата бергиле дегендей ылдый караган боюнча чыгып кетти. Терезенин баары бүтөлгөн муздак үйдө Атыркүл эмнегедир адеп келин болгон учурундагыдай
жүрөгү туш келди согуп чабалактай берди. Көптөн кийин гана уктамыш болуп жаткан Атыркүлдүн үстүнө Майбаш кирди. Эшиктин ачылганын Атыркүл сезсе да, калп корккон киши болуп бир аз жыйрылды. Жанына келген Майбаш тескери карап жаткан Атыркүлдүн ийнине жылуу колун арта салып: «Эч нерседен коркпогун, Акиш. Сенин бул жерде болгонуңду бир да жан билбейт», деп Атыркүлдү өзүн көздөй оодарып койду. Атыркүл коркуп чочумак тургай Майбаштын добушун тыңшап, көңүлү алып учуп жаткан. Ошол түнү Атыркүл жинди болгон эмедей жээликти. Майбаштын көзү илинип баратса, улам туш келди өпкүлөп ойготуп уктаткан жок. Жерге жарык кире электе алар орундарынан туруп кетишти. Түнү бою уктабаганына карабастан, эртеси Атыркүл өзүн кийиктей жеңил сезди. Ошол күнү ал кечке жуук Фрунзени көздөй жол тартып, улам шаарга жакындаган сайын жүрөгү ачышып, санаасы чөгө берди. Экинчи мындай ишке түк барбайм, деп ичинен карганып келатты. Ошентип ал үйүнө ачуулуу, кабагы бүркөө кирди да, бала бакырасын кагып силкип, Аргынды ооз ачырбай койду. «Мамабыз ооруп келиптир», деп Аргын Атыркүл жаткан бөлмөгө эч кимди киргизген жок. Ууру кылган адамдай балдары уктагандан кийин Аргын анын жанына барды эле «Атыркүл башым ооруп атат», деп жолоткон жок. Ал ошол боюнча 2 сутка уктады. 3-күнү күнү кабагы ачылып, көңүлү көтөрүңкү ордунан турду. Атыркүл өзүнүн ал жоругун эч ким билбей калды деп ойлогону менен самандын куум аясына тийген кыпын сыяктуу акырын түтөп отуруп, көпчүлүккө маалым болуп кеткен эле. Дыйканбек болсо Атыркүлдүн ал жоругу туурасында анчалык кабардар эмес болчу. Ошондуктан Атыркүлдүн ушул тапта көңүлүнө кир сактап калганын билген жок. Бирок Атыркүл кези келмейинче ичиндеги кегин сыртка оңой менен чыгарчу аялдардан эмес болчу. Аяшынын бул мүнөзүн да Дыйканбек кайдан билсин. Капарында эч нерсе жок, ал кайрадан ордунан туруп: «Досум булуттун үстүндө жүрүп үшүгөндүр, чакырайынчы», деп ордунан турмакчы болуп жайдарланды эле. Бул сапарда Атыркүл балкондо тамеки чегип турган күйөөсүнүн жанына Дыйканбекти баргызбады. «Коньяк ичкенден досуңа мүйүз чыга элек. Кайсы арына, кайсы алына ичет коньякты. Аныңдын же бир көзгө көрүнгөн эмгеги болсочу. Жашы болсо 40-ка чамалап калды. Ушул кезде досуң бүкшүп, түтөп гана жүрөт. Мен аныңдан жалаң түтүндү гана көрөм. Качан жалындап күйөт, ия. Качан элге кошулат. Бирдеме десең эле мени эзбе, мени кажыба деп сөгүнүп чыга келет. Чынымды айтсамбы, ушул кычкыл баш досуң менен тургандан жададым. Сенин жөнүң бир башка, Дыйканбек. Күн сайын даңкың артып, элге таанылып жатасың. Сага эмне? Айтсаң, сүйлөсөң сөзүң өтүп турган чак. Биздин берендин мөгдүрөп турган кези. Өзү кур намыскөй эмеспи? Эл көзүнө кур бекер эле чиренет. Кыздын сыры төркүнгө маалым дегендей, эрдин сырын койнунда жаткан катыны 5 колундай билет. Сенде бир өтүнүчүм бар, Дыйканбек. Мен десең Аргынга жардам бер. Жолдошсуңар, жердешсиңер. Бир өзөндөн суу ичкен, бир журттун тукумусуңар. Адал менен арамды бир жеп келатасыңар. Ушул жерден үнү каргылданып, тамагы буулган Атыркүлдүн көзүн жаш чайып кетти. Келин сумкасынан ак бет арчы алып көзүн сүрттү. Бир нерсе айтмакчы болуп улутуна бергенде Дыйканбек акырын жалоору өтүндү. «Аргындын ичинде эмне күйүтү бар экенин мен кайдан билдим, Акиш? Өзү да чечилип сыра айтпайт. Дайыма бейкам жүргөндөй көрүнөт. Түндө сага телефон чалгандан кийин силердин үйгө барып, Аргындын чарбасын кокустан көрдүм. Көргөн көзүмө ишенбей капа болдум. Бир чети ага боорум ооруду. Жөндөмдүү сүрөтчү эле талантын өлтүрүп жатыптыр. Күчүн эч нерсеге арзыбаган ишке жумшап жатыптыр. Бул чыгармачыл адамды жакшылыкка алып барбай турган жорук. Ал ошончо гранитти кайдан алып жүрөт? Деги ачык айтып ак сүйлөгүлөчү, Акиш. Менден кандай жардам керек? Мен дагы Аргынды караманча таланты жок деп ойлобойм. Аргында талант десе талант бар. Ден соолугу жакшы, аракет кылса колунан бир чоң нерсе келчүдөй. Байкуштун багын ачууга түрткү гана жетишпейт. Ошону сезип өзү да кыжына берет. Байкап жүргөндүрсүң. Бир топтон бери чүнчүп кетти. Жолдош жоролорунан да уулактай баштады. Бирдеме десең эле сөгүнүп диванга чалкасынан түшөт. Анан калса Байкуштун сенден башка бир дагы ыймандуу жолдошу жок эмеспи? Мен минтип ойлойм, Дыйканбек. Эң кур дегенде ал көпчүлүктүн ажатын ачкан ишке аралашса,
ошолордун мүдөөсүн түшүнсө. Биринчи кезекте буга элге аралашып, талашып тартышыш керек. Жалгыз чуркаган труппардын күлүктүгү билинбейт. Биздин билишибизче Союздун президиумунан кимдир бирөө кетиптир го. Эң кур дегенде аргынды президиумга шайлап койсоң, элди көрүп кагылып чыйра алмак. Байкушумдун принципиальный жагы да бар. Түндө сен барып сарайдын ичин бүт көргөнүңдү билем. Ал деген айла кеткендеги уукат. Эртең менен кирсем уктап жатат. Оозунун сасыганынан жанына киши бара алчудай эмес. Кыйнасам айтып берди. Дыйканбекке уят болдум деп кейийт. Ошентип ууру кылган адамча жашырынып тапкан акчасына тойдум. Бир оокат өтөр. Досуңа жардам кыл, Дыйканбек. Жандоочу кийик аттырат. Сенден башка ишенген адамы жок. Сени жанындай көрөт. Капырай, үйдө отурганда эки сөзүнүн бири эле сен. Ошол маалда балкондон чыгып келаткан аргынды көрүп, Атыркүл көкүрөгү солкулдай каткырган болуп калды. Сенин жогуңан пайдаланып, Дыйканбек экөөбүз дуулдап жатабыз, ичип жатабыз. Эмесе коньякты колуңа алып, акыреттик досуңдун ийгилиги үчүн тост көтөрүп кой. Алтын шилекейиңди чачырат, аргын. Дыйканбек ылдый карай бергенде Атыркүл кана бол дегендей кылжыйган күйөөсүнө көз кысты. Анысы жакшылап сүйлө дегени болчу. Аргындын таптап цитат кошуп сүйлөгөн сөзүнөн кийин Дыйканбектин өзү да кызый, аргындан башка жүрөгүнө жакын адамы жоктой элжиреп кетти. Көзү моймолжуй мас боло түшкөн Дыйканбек обдула берип аргындын чекесинен өптү. Ал дагы Дыйканбектин чачын дембе-дем сылап, бет алдында жаш бала тургандай жалбара берген. Коштошоордо экөө сыга кучакташып, өбүшө кетип ажырашышты. Атыркүлдүн дагы көңүлү куунак, эки досту көрүп элжиреп турган. Эрди катын кеткенден кийин Дыйканбек ала кийиз салынган кууш тактага бүкүлү жата кетти да таң атканча ойгонгон жок. Эртеси эч жери оорубай, өзүн куландан соо сезген Дыйканбек үйүнө барып, кийим которуп кийди да Союзга көңүлдүү кирди. Дыйканбек кабинетке кирип отурары менен Союздук референти бетин бүт сепкил баскан, боюнда бар жаш келин бүгүнкү күндүн иш пландары жөнүндө маалымдай баштады. Түш ченде секретариаттын заседаниясы болуп, анда Маданият министерствосу менен бирдикте госзаказдардын аткарылышы талкууланат экен. Андан кийин музейдин залында Т аттуу сүрөтчүнүн 60 жашка толгондугуна байланыштуу персоналдуу көргөзмөсүн ачыш керек. Айтор бүгүн Союзда иш көп эле. Дыйканбек көргөзмө ачаардын алдындагы сүйлөй турган сөзүн даярдамакчы болуп, оюн топтой баштаганда телефон шыңгырады. Кандай эс алдыңар? Деди ар бир сөздү бөлүп басым менен айткан Атыркүлдүн жумшак үнү. Мен силердин ден соолугуңарды билейинчи деп жайынча эле чалып калдым. Андан ары Атыркүлдүн оорулуу тунган үнү угулду. Дыйканбек анын көпкө сүйлөшкүсү келип турганын билип: "Акиш, эмнеге үшкүрүнөсүң? Ноокастап калдыңбы? Мен эртеден бери кызматта отурам, куландан соомун. Дос кандай? Бүгүн менин дежурством экен. Иш көп", деди. Кыялында Атыркүл менен сүйлөшкүсү келбей, бирок ошону тике эскертүүгө кудурети да жетпей жатты. Атыркүл кайрадан улутунду да чарчаңкы унчукту. Улутунсам анын себеби бардыр. Сүйлөсө сөз көп. Бирок анын кайсы бирин айтайын? Кечинде экөөңөр бирдей эле иштиңер. Мына сен болсо кабагым кашым дебей кызматта отурасың. Биздин берен чүмкөнүп алып уктап жатат. Бетин ачсам булоолонуп тердеп алыптыр. Мага тийбе, өлгөн жатам, ооруп атам дейт. Айтсам ишенбейсиң. Аргын элдин күйөөлөрүндөй эмес. Атыркүл, доско көп эле нааразы болбо. Мончоктой уулдарыңдын атасы, Атаганат, менин күйөөм болуп калса гана деп ага ашык болгондор көп. Аялдар деги кызыксыңар. Дайыма эркектер силерди мактап, үстүңөргө үйрүлүп турса гана кабагыңар жарык көрүнөт. Ал эми эркектин кыял жоругун тапкыңар жок. Биздин дагы аялдын сүйүүсүнө, аялдын жардамына муктаж болгон учурубуз көп болот. Жакшы көргөн аялдын бир ооз жылуу сөзү үчүн тоону томкоруп жибергенге даярбыз. Аялдар үчүн дагы эркектин баары бирдей эмес. Кайсы бирин айтайын? Эркекке караганда аялдардын көңүлү назик келет эмеспи? Жана вкустары дагы ар башка. Эгер мен чынымды айтсам, эркек катары мага сен дагы, сенин досуң дагы жакпайт. Досуңдун эмне үчүн жакпаганын өзүң билесиң. Сен жөнүндө көп аялдардын тамшанганын уккам, а бирок мага сен дагы жакпайсың.
Себеби дегенде сен аялдарды назиктик менен алат экенсиң. Көзүң түшкөн аялды көпкө чейин имерип жүрөт экенсиң. Андай мамилени көпчүлүк аялдар жактырат. Досуңа айтпа. Мен сага өзүмө жаккан бир жигит жөнүндө айтып берейин. Ал деген силердей даңктуу эмес. Мүнөзү аксым, жолукканда орой сүйлөп ачык тамаша кылат. Өңү да серт, кашы түксүйүп, башы чоң. Жанына тура калсаң, кадимки ат үстүндө жүргөн эркектин жыты келет. Эмнегедир мага ошол жагат. Айланайын, колуна тийсеңби, тим эле ачкарышкырча тытып жиберчүдөй. Дыйканбек күлүп койду. Акиш, мен жөнүндө жаман ойдо экениңди билбептирмин. Бирок жанагы эркек жыттанган эркектин тырмагына илине электирсиң. Атыркүл дагы каткырып калды. Анчейин, тамаша, Дыйканбек. Андай иш биздин колдон келбейт. Айла кеткендеги сөз да. Баса Дыйканбек дейм. Түндө үйгө келсек, баягы сени көп сурачу ак тамак Маржа келиптир. Көпкө чейин сүйлөшүп отурдук. Үйүндө аялы жок десем, кадимкидей муюп калды. Ойлонуп туруп, сени чакырбайсыңбы дейт. Мына эмесе деп телефон чалсам, трубканы албай койдуң. Бир жолу демин суутуп койсоңчу. Акиш, андай иш биздин дагы колдон келбейт. Дыйканбек муну тамашасыз айтты. Биз жөнүндө жаман ойлобой жүргүлө. Мен жакшы аялдарды көзүнөн тааныйм. Өзгөчө мен көздөрү сулуу аялдарды жакшы көрөм. Сиздин ак билек подругаңыз мага жакпайт. Эмнегедир анын көзү кылгырып, майланышып турат. Аныңыз эркек аттуунун баарын ылгабай, үмүттүү карай берет экен. Мага ошонусу жакпайт. Анда эмесе кош айтышалыбы, Акиш? Бүгүн менин иштерим абдан көп. Силерге жолтоо болуп жатканымды өзүм да сезип тургам. Түндөгү менин сөзүмдү эсиңерге аласыңарбы? Же жоронун сөзү жоктун сөзү деп унутуп койдуңарбы? Бүгүн секретариат болот экен го. Мен аны кокусунан угуп калдым. Дыйканбек ичинен кыжырланса да ишенимдүү жооп берди. Унуткан жокмун, Акиш. Маселе коюп көрөбүз. Башкалар эмне дээр экен? Айтор мен ал маселени көтөрөм. Өзүм да түшүндүм. Аргынга жардам керек. Дыйканбек кечке чейин Атыркүл жөнүндө ойлой калып, бирде назик, бирде орой чалыш бет келди сүйлөгөн, бирде ачык, бирде жашык бул сулууча келген аялдын табиятын таптакыр түшүнө албай, деги эле аял катары ага кандайча баа берерин билбей башы маң болгон. Адамкерчиликтүү аял деп айтайын десе, Атыркүлдүн толгон кемчилдигин билчү. Койчу ошону. Адамды тепсеп кетчүдөй таскактайт деп кээде ичинен жаман көрсө, Атыркүлдүн иш билги мүнөздөрү да бар сыяктанчу. Негизгиси, Атыркүл чын пейили менен Дыйканбектин өзүн урматтаган аялдай сезилип, ошондуктанбы бул сапардагы ал Атыркүлгө ишенип, эмнегедир ага боору ооруй, машинанын чарк чибиндей чаташкан табышмактуу үй бүлөгө кантсе да чын пейилинен жакшылык кылгысы келген. Ырас, Атыркүл жаман деп айтаарлык аялдардан эмес эле. Анын мүнөзүнүн адамкерчиликтүү, боорукер жагы да көп болчу. Бирок ошол жакшы мүнөз менен жаман мүнөздүн тең тайлашып турган жеринде жаман мүнөз үстөмдүк кылып кетишине, биринчиден анын өз күйөөсү аргын себепкер болсо, экинчиден Атыркүлдүн өзү да күнөөлүүдүр. Ал ата-энесинин көзгө баскан жалгыз кызы болгон. Атыркүл жарык дүйнөгө келгенден бир топ жылга чейин энеси төрөттөн калат. Ырым кылган ата-энеси кызы мектепке барганча эркекче кийинтип, анын каалаганына макул боло беришчү. Ошентип эрке өскөн кыз балдар менен кошулуп чүкө ойноп, эркекче сөгүнө кетип, кала берсе жардын башына тура калып, кимибиздики алыска кетээр экен деп заара жарыштырган учурлары да болгон. Мунун баары бала кездеги жорук. Кийин Атыркүл 12 жашка чыкканда бат эле токтолуп, кыз затына таандык эреже аны боз балдардан кичине оолак жүрүүгө мажбурлады. Бирок дилинин тереңинде баягы эркекке ылайык жоруктар сакталып кала берди. Кыздардын арасында отурганда ал атаңдын оозун урайын деген сөгүнүп жиберип, же баса калып, же кээ бир кыздын бүртүйүп чыгып келаткан эмчегин эзип калчу. Ошондо кыздар Атыркүлдөн жаа бою качып, бир топ күнгө чейин бой салбай жүрүшүп, анан араларына кошушчу. Анын үстүнө Атыркүл эрте жетилди. Канчалык жымырылса да болбой көкүрөгү тез чыгып, бүткөн бою калтырап, кээ бир түнү табышмактуу, уяттуу сезим көңүлүн алда кайда чабалактатып, кимдир бирөөнү бооруна кыскысы келип кетчү. Бирок ошол сырдуу кыялынан
бирде өзү уялып, кээде ал уятты унутуп коюп, кыздардын төшүнө асыла кеткени да ошондон. Анын тез эле күйөөгө тийгиси келип, бирок ошол эңсеген учурдан алыс экенин эстегенде заманасы тарып, анан тамдын артына чуркап барып, тегерегинде эч ким жок экендигине көзү жеткенден кийин гана үн чыгара эркекче ашата сөгүнүп алып үйгө кирчү. Ошондо анын кадимкидей деми сууп, эс алып калаар эле. Ошентип жүрүп Атыркүл Борборго келип институтка кирди. Анда да атасы 2-3 айда эле бирден каттап, келген сайын куржун көзү толтура бышырылган кулак алып келчү. Анткени кызы кичинесинен кулакты жакшы көрө турган. Атыркүл институтта жакшы окуду. Ошондой эле ал өз группасында староста болуп, далай оюн шоок, кечелерди көп уюштурчу. Институтта окуп жүргөнүндө эле Атыркүл адабий китептерди көп окуп, ал эмес өзү да кээде ыр жаза коюп, редакцияларга бир нече жолу барган. Китепти канчалык көп окуган сайын ал ошончолук токтолуп, ойчул боло. Ал эми эркек менен аялдын мамилелерин сүрөттөгөн жерин окуганда көзү кылгырып, чыны менен эле өзү бирөөгө ашык болуп, же өзүнө бирөөнүн ашык болуп, ошол ашык болгон эр кол терезеден тайманбай кирип төшүн ачуусун самоочу да дагы чабалактап, эркек көзүнөн учуп, анан жуурканга башын катып ыйлап алчу. Бирок Атыркүл күйөөсү аргынга кыз боюнча келди. Ал күйөөсүнүн алдында дайыма ошонусу менен мактанчу. Кээде ошол мактанычтын артында өкүнүч да пайда болчу. Анткени өспүрүм кезиндеги бир топ окуялар анын өкүнүчүн ого бетер күчөтүп, эмнегедир аргын менен кошулган биринчи түндү эстегенде жийиркенчү. Атыркүлдүн 14 жаштагы кези. Жайдын толуп турган учуру эле. Кошунасынын өзүнө тең туш баласы Төлөгөн экөө чөп чаап жүргөн аталарына тамак алып баратышкан. Чөбү тушаардан чыккан коктуга келгенде эркек дана көтөргөн тамак ашын жерге койду да «Эс алалык» деп өтүндү. Атыркүл аны кадыресе жемелеп «Сенин кантип эс аларыңды билем, биягыңды карматасың да» деди. Төлөгөн кыздын жаагынан олдуксон өптү да «Карматам эле» деп эрдемсий түшүп кызды тоорую карады. Атыркүл да кебелген жок. «Алың жетсе эле мен мына». Ошондон кийин экөөнүн ортосунда айыгышкан кармаш башталды. Экөө чап белден алышып, бири-биринин бетине ысык дем алып тиктешип турат да кайра ит жыгылыш боло жумалана түшүшөт. Бир туруп Атыркүл курсакка тепкенде Төлөгөн чалкасынан кетип, кайра кутурган адамдан бетер Атыркүлдү баса жыгылат. Ошентип эстери оогончо кармашкан экөө чак түш дегенде гана орундарынан козголушуп, сенделе баскан боюнча жолун улантышты. Ар кимисинин колу буттары тытылып, ал эмес Төлөгөндүн мурдунун үстү шишип чыгыптыр. Унчугушпай бир кыйла жол баскандан кийин Атыркүл «Сен капа болбо» деди түгөйүнө чын пейилинен. «Качан мен күйөөгө тийгенден кийин экөөбүз көңүл жакын болобуз. Азыр болсо өзүң күнөөлүүсүң. Алың жетпей койбодубу?» Эркек таналык намысы колдон кеткенине кадимкидей уялган ал чөп чапкандарга жеткенче кызга унчуккан жок. Атыркүл аны улам кыйыта карап, ичинен аяп келатты. Ошол окуяны Атыркүл көп эстеп, кээде өкүнүп да калчу. Көбүнчө аргынга жини келгенде ошентип ойлочу. Аргынга турмушка чыкканынын себеби мындайча. Институтта окуп жүргөн Атыркүл башка кыздарга салыштырганда чындап билим алууга ынтызарланды. Искусствонун татаал түрлөрү жөнүндө да кабардар эле. Деги эле Атыркүл башынан намыскөй жана даңкты жакшы көргөн кыз болчу. Кыялында ал карапайым жигитке турмушка чыкканды каалоочу эмес. Анын болочоктогу күйөөсү атактуу жазуучу, сүрөтчү жана композитор же эң кур дегенде эле чоң кызматкер болуш керек деп самоочу. Ошондой атактуу күйөөнүн жары болуш үчүн ал өзүн алдын ала даярдай да баштаган. Кыз жакшы кийинип, косметиканы кандайча пайдалануунун сырын үйрөндү. Жигиттер менен кездешкенде эмне жөнүндө сүйлөп, өзүн кандай тутууну жакшы билчү. Анын тааныштарынын баары ыр жазган акын чалыштар, университеттин сыланган активисттери же болбосо редакцияларда иштеген жаш журналисттер боло турган. Ал кезде өзүн издеп келген Айыл чарба институтунда окуган 3-4 айылдык курбуларын жанына жолотпой, келечекте мал доктур, агроном, сагроном болчу бечаралар менен баш ооруткусу келчү эмес. Кыскасы, ал өзүн искусствонун бир чоң ишмеринин жары болууга даярданып жүргөн.
Өзгөчө Атыркүлдүн артынан редакцияда иштеген бир жаш акын түштү. Анын ырлары ошол кезде көпчүлүк арасында мактала калып жүргөнү менен келечекте анын белгилүү акын болооруна Атыркүлдүн көзү жетчү эмес. Анан калса акын өтө жупуну кийинип, көп сүйлөбөй, өзү да ыргайдай болуп арык эле. Бир жолу аны ээрчип квартирасына да барган. Бир көк темир керебет жана эски сыры кеткен столунан башка үйүндө эч нерсеси жок экен. Акындын үйүнүн ичин көрүп Атыркүлдүн эси чыгып кетти. Ушул бейчарага кантип аял тийсин, деди ал ичинен. Дагы 5 жылдан кийин ал чоң акын болуп заңгырап чыга келди. Атыркүл ошондо өкүндү. Атыркүлдүн студент кезинде көңүлүнө жаккан дагы бир жигити боло турган. Аты Жамбыл эле. Ал өзү окуган университеттин факультеттик бюросунун комсомол уюмунун секретари болчу. Аябагандай шылуун, тың жигиттешип, кыздар аны келечегин алдын ала айтышып, ооздорунан түшүрүшчү эмес. Ошол Атыркүлдүн артынан калбай куса болуп жүргөндүгүн айтып, кыздын көңүлүн уютуп койгон. Атыркүл аны менен киного барып, студенттик кечелерде экөө такай баштары айланганча вальсти бийлей, кумарга батып жүрүштү. Бир курдай кече аяктагандан кийин экөө жатакананын алдындагы карт теректин түбүндө өбүшүп турушса, алардын жанына кимдир бирөө басып келди да Жамбылды бери бас дегендей жеңден тартты. Ал жигит кетенчиктеп болгон жок. Ошондо баягы москоол эме Атыркүлдүн көзүнчө аны келтирип туруп жаакка тартып алды да табасы кана шылдыңдай карап басып кетти. Жигитке кол кайрууга Жамбылдын кудурети жеткен жок. Ал эр көкүрөк жигит Атыркүл жактырбай жүргөн Айыл чарба институтунун ветеринария факультетинин студенти эле. Ошондон кийин Атыркүл Жамбыл менен жолугушкандан качып, өзүн бирөө кордоп кеткендей, өзү таяк жегендей көңүлү сууп калган. Ошентип Атыркүлгө жигит жакпай жүргөн кезинде анын турмушка эрте чыккан курбусу Ботогөз аркылуу Аргын менен таанышкан. Ботогөздүн күйөөсү редакцияда иштөөчү. Аргын экөө жолдош экен. Атыркүлгө жолуккан сайын Ботогөз Аргынды мактап кирет. Ушунчалык сүрдүү десең ай, тим эле жигиттин гүлү деп айтса да болот. Таза жуулган айнектей гана мелтирейт го чиркин. Оозунан ылайым бейчеки сөз чыкканын уккан жокмун. Сүйлөгөнү орундуу, ошого жараша Кудай ага сын сыпатты да бериптир. Турпатын бир көргөн адам уюткан эле кыттын өзү экен деп ойлойт. Айтор аябагандай акылдуу, токтоон эме. Бир туруп улуу адам, тарыхта калчу адам момундай болуш керек деп Карыпбайга акыл айтып кирет. Сүйлөп жатканында мен анын оозун эле тиктеп отура берем. Аңгемени эмне жөнүндө баштабасын, аягын философия менен бүтүрөт. Биздин сүрөтчүлөрдүн бирин да жактырбайт экен. Баарына кол шилтеп койду. Капырдын башы толтура акыл болсо керек. Атаганат менин гана эрим болсочу дегендей эле бар. Өлүксүз десе. Кээде түшүмө да кирет. Бир курдай Карыпбай жокто үйгө келиптир. Тийишип көрсөм, кабагын чытып койду. Өзүм уялып калдым. Акиш, карадалы болуп баратасың, ушунчаңда эрге тий. Аргындан өткөн жигитти Кудайга 1000 жолу жалынсаң да таба албайсың. Андан көрө анын башын айландыр. Арба, сыйкырда. Ботокөздүн айткандарын уккан сайын Атыркүлдүн эки бети тамылжый бүткөн бою ысып чыгат. Түн ичинде чабалактап тынч уктай албайт. Көзү иленсе эле түшүнө такай атасынын койлорунун арасындагы белдик тартылган кара кочкор кирип, Атыркүл өңдөн азып кеткен. Бир күнү сабакта жанаша отурган Атыркүл үргүлөп бараткан Ботокөздү капталган укуп, жанагы генийиң менен качан тааныштырасың? Я. Калп жооткоткон болуп анын кулагына шыбырады.